Таза сууга муктаж элеттиктердин көйгөйү чечилиши ыктымал. Себеби Дүйнөлүк банк 3 облустун 53 айылын ичүүчү суу менен камсыз кылууга 43 миллион 200 миң доллар каражат бөлүүдө. Парламент айылдарды таза суу менен камсыздоо тууралуу ратификациялык мыйзам долбоорун 3-окууда жактырды. Бөлүнгөн акча адилеттүү жумшалабы? Суу менен камсыздоо иштери канча убакытта бүткөрүлөт? Кийинки материалда сөз болот. Макулдашууга ылайык Дүйнөлүк банк берген каражаттын 12 миллион долларга жакыны гранттык болсо, ал эми 14 миллион 500 миң доллары жеңилдетилген насыя болуп саналат. Алынган акча Чүй, Ысык көл, Ош облустарынын 53 айылын, тагыраагы 110 миң адамды таза суу менен камсыз кылууга жумшалмакчы. Ошол 8 миллиард 882 миллион сом каралыш керек бул акчага, туурабы? Жалпы 425 айылды суу менен камсыз. Андан сырткары 27 райондун борборуну канализация жана таза суу менен камсыз кылышыбыз керек. Сиздерде расписание барбы деп атам ошол боюнча? Расписание бар. Мен өткөндө канча жылдыкы бар? Мындай картага дагы чийип, ар бир облус боюнча картага да киргизип койдук. Ошондой эле бул долбоорго Кыргыз өкмөтү дагы 7 миллион 200 миң доллар көлөмүндө кошумча каржылоого тийиш. Канча жылда куруп бүтөсүздөр таза суусун? Проекттин эмесинде 5-6 жылда бүтүрөбүз, 53 айылда. Бул эмне деген иш анда? 53 айылды 5 жыл, 6 жыл таза суу менен киргизсеңер. Анда бул 7 миллион 200 миң доллар бюджетте биз жылда ушунча бөлүп бере аласыздарбы? 7 миллион 200 бул деген Бул 500 миллион сом болот. Ооба, бизде каралып атат. Жылда азыр биз таза сууга бюджеттен капстройга канчадан бөлүп атабыз? 150 миллиондон. Отдельно 150 миллион. Ооба, бул каражатка кирбейт. Кирбейт. Эми ошону табасыздарбы? Ооба, табабыз. Сүйүнүп атам, табыңыздар. Бул жакшы нерсе. Бирок бул жерге жазылгандан кийин иш бүтүш керек да. Ушул сыяктуу эл аралык донорлордон алынган каражатты сарамжалдуу жана өз багытында пайдаланууга депутат чакырды. Эч кандай ушул өкмөт тараптан, тийиштүү ишканалар тараптан мындай кемчиликтер болбош керек. Силер колдоо көрсөтүп, даяр болуп турушуңар керек. Мына донорлор акчаларды бөлүп берип атат. Силер тараптан келишимдер түзүлбөстөн ушу кармалып калып атат да, мындай болупчу. Талкуу жүрүшүндө депутаттар тарабынан айылдарды таза суу менен камсыз кылуу жаатында элек тургундарынын нааразычылыгы көп экени белгиленди. Ошондуктан өлкөнүн башка аймактарына да көңүл буруу, курулуштардын сапатына көзөмөлдүү күчөтүү сунушу берилди. Жыргалаң болсо таптакыр эле ушунчалык на такой высоте находится, да, ушунча адамдарды кууратып тиги Жыргалаң речкасынан деген суу алышат экен да, ошону ичишет экен да. Бул туура эмес нерсе деп ойлойм да, азыркы 21-кылымдагы. Ала Бука Чаткал району боюнча кандай иш-чаралар жүрүп атат? Ушул боюнча айтып койсоңуз, таза суу боюнча. Биз Ала Буканын өзү анан жанакы Сапа деген айылдарды камтыган. Ала Буканын өзү бар. Бул экинчи этап менен кетип атат. Таза суу менен камсыз кылуу курулуштарын коруучу фирмалар тендер аркылуу тандалып алынып, суунун тарифи жергиликтүү кеңештер тарабынан коюлары белгилүү болду. Белгилей кетсек, туруктуу өнүктүрүү стратегиясына ылайык 2026 жылга чейин өлкөнүн бардык айылдары таза суу менен камсыз кылынууга тийиш. Бирок президент аны 2023 жылга чейин бүтүрүү тапшырмасын берген. Өкмөт эл аралык уюмдардын жардамы менен ушул багытта